Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөгө алгачкы чет өлкөлүк расмий сапары менен келген Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүк аппаратынын маалымат кызматы билдирди. Жолугушуу учурунда өкмөт башчы Михаил Мясниковичке жаңы кызмат ордунда ийгиликтерди каалап, анын ишмердик жана жеке сапары Евразия экономикалык комиссиясынын ишин натыйжалуу уюштурууну камсыздап, интеграциялоо процессин динамикалуу өнүктүрүүгө багытталган милдеттерди ыраттуу аткаруу үчүн бардык зарыл шарттарды түзөөрүнө ишенимин билдирди. Жолугушууда Евразия экономикалык бирлигинин учурдагы ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары жана интеграциялык биримдикти мындан ары карай өнүктүрүүнүн башка артыкчылыктары талкууланды. Мухаммедкалый Абылгазиев Евразия экономикалык бирлигинин рыногунда орун алган тоскоолдуктарды четтетүү чараларын сапаттуу ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурдурду. Мындан тышкары Евразия экономикалык комиссиясынын улуттук деңгээлден жогорку потенциясын күчөтүү маселеси 2025 жылга чейин Евразия экономикалык интеграциясын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын аныктаган документтин долбоору талкууланды. Кыргызстандын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аликбек Жекшенкулов Исландиянын Россиядагы элчиси Берсклинт Асгейрстоттер менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу мамилелердин эл аралык уюмдар, энергетика, айыл чарба, анын ичинде балык өндүрүү, туризм, билим берүү жана маданий гуманитардык чөйрөлөр алкагында кызматташуунун азыркы абалы тууралуу пикир алмашуу болду. Исландия тарап эки тараптуу мамилелерди интенсификациялоого, энергетика, энергияны кайра өндүрүп чыгуу тармактарында кызматташуу жана балык өндүрүү чөйрөлөрүндө жаңы технологиялар менен алмашууга кызыктар жана даяр экендигин билдирди. Тараптар Кыргызстан менен Исландиянын ортосунда ар кандай чөйрөлөрдө достук мамилелерди өнүктүрүү жана бекемдөө, ошондой эле үстүбүздөгү жылдын февраль жана апрель айларында исландиялык инвесторлордун Бишкек шаарына сапарын уюштуруу келишимине келишти. Кызматташуунун бардык багыттары боюнча өз ара байланыштар үчүн шарттарды түзүү зарылдыгы да белгиленди деп айтылат маалыматта. Кыргызстанга Орусиядан адамдагы вирусту тез арада аныктоочу реагенттер алынып келинди. Ал каражаттар 500 жолу вирусту аныктоого жетет. Өлкөдө бул медициналык каражатка тартыштык жок. Учурда Кытайдан келген бардык жарандар текшерүүдөн өтүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министринин орун басары Төлө Исаков билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда өпкөнү сезгенткен коркунучтуу оорунун белгилери бар адамдар каттала элек. 4 февралда Кытайдын саламаттык сактоо комиссиясы вирустан 425 киши өлгөнүн, ооруну жугузуп алгандардын саны 20 миңден ашканын билдирди. Акыркы күнү бир суткада вирустан көз жумгандардын саны 64 адамга жеткени дайын болду. Дордой ассоциациясынын негиздөөчүсү белгилүү ишкер Аскар Салымбеков Кытай элине жардам берүү максатында 50 миң медициналык беткап жөнөтөрүн билдирди. Ал медициналык каражаттарды өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу жөнөтөт. Салымбеков биздин коңшу Кытай элинин башына оор иш түшүп турганда ар кандай ушактарга жол бербей достук мамилени көрсөтүү менен сабырдуулукка чакырам деп жазды Фейсбуктагы баракчасына. Буга чейин Кыргыз өкмөтү Кытайдагы вируска байланыштуу абалды жөнгө салуу үчүн көмөк көрсөтүүгө даяр экенин маалымдаган. Социалдык тармактарда ишкердин Кытайга жардам берүү ниетин сындагандар бар. Алар Кыргызстандын өзүндө медициналык беткап жетишпей жатканын айтып жатышат. Кыргызстанда биометрикалык паспорт 2021 жылдан тартып бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда билдирди. Анын айтымында паспорт даярдоо боюнча тендер чыры жөнгө салынууда. Тендердин чатак иши токтоду. Азыр жолдорун издеп жатабыз. Биздин план боюнча 2020 жылдын аягында же 2021 жылдын башында биометрикалык паспорттар бериле баштайт. Андан кийин паспортты өзүбүздө басып чыгаруу ишин баштайбыз, деди ал. Мамбетов 3 февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен жолугуп паспорт маселесин талкуулаган. Анда кыргыз тарап паспорт боюнча өзүнүн жүйөсүн түшүндүргөн. Биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Ал тендер чыр менен коштолуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголгон. 31 январда АКШ президенти Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия,
Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарына иммиграциялык жана грин карт визаларын алууга чектөө киргизди. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу бул чечим коопсуздук маселелерине байланыштуу кабыл алынганын айткан. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 7 апрель элдик революция күнүнүн 10 жылдыгына карата видеороликтер боюнча сынак жарыялайт. Бул тууралуу мекемеден билдиришти. Министрлик 7 апрель кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөш жолундагы эң маанилүү күндөрдүн бири экенин белгилеп, бул күрөштө курман болгондордун элесин түбөлүккө сактоо максатынын көздөрүн белгилейт. Сынакка Кыргызстандын жарандары жана резиденттери катыша алат. 60 секундтан ашпаган кыска жана 3 мүнөткө чейинки узун роликтерди тартып 15 мартка чейин жөнөтүү керек. Сынактын катышуучулары жиберилген видеороликтерге өздөрүнүн толук автордук укуктары бар экендигин тастыкташат. Роликтин мазмуну конкурстун темасына ылайык келиши керек. Жөнөкөй максатты аудитория үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү тил менен баяндалышы зарыл. Идеянын креативдүүлүгү жана оригиналдуулугу теманы берүү формасынын деңгээлинде, ошондой эле анын мазмунунун деңгээлинде аны чагылдырууга стандарттуу эмес мамиле кубатталат, дейт министрлик. Сынактын жеңүүчүлөрүнө төмөндөгүдөй акчалай сыйлыктар ыйгарылат. Биринчи орун 2 сыйлык, ар бири 70 000 сомдон. Экинчи орун 2 сыйлык, ар бири 60 000 сомдон. Үчүнчү орун 2 сыйлык, ар бири 50 000 сомдон. Сынакка материалдар Бишкек шаары, Пушкин көчөсү 78, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинде кабыл алынат. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина менен КСДПКнын өкүлү Кундуз Жолдубаева 9 апрелге чейин үй камагында болот. Бул боюнча 4 февралда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда кабыл алынды. Алар бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, башаламандык уюштуруу, барымтага алуу беренелери боюнча айыпталууда. АКШнын Түндүк Батыш университетинин окумуштуулары этти көп пайдалануу коркунучтуу илдеттердин, анын ичинен жүрөк кан тамыр ооруларын пайда кылаарын аныкташты. Бул тууралуу чет элдик илимий басылмасы жазды. Изилдөөгө 50 жаштын тегерегиндеги 29 682 ыктыярчы катышып, тамак рациону тууралуу маалымат беришкен. Жыйынтыгында аптасына 2-3 жолудан көп эт жегендерге жүрөк кан тамыр ооруларын кабыл алуу тобокелчилиги 3-7%га өсөөрү белгилүү болгон. Ошондой эле адистер иштетилген эт, колбаса азыктары жана тооктун кургатылган эти дагы ден соолукка бир топ зыян келтирээрин айтышты. Тагыраагы бул азыктар кан тамырларды булгап, анда тромбтун пайда болушуна себеп болот. Учурда медицина тармагы өнүккөнү менен ага катар оорулардын да саны көбөйүүдө. Алардын бири менингит дартына чалдыккан кичинекей Дастан. Дастанга 3 жашында бул оору жабышып, азабын азыркыга дейре тартып келет. Жарым болсо деле. Ушу балам Салмасаев Дастан 6 жарымда 3 жашынан жашынакай жүрүп эле ошо ооруп калды. Менингит болуп. Комада 17-14 күн жатты. Андан кийин ушу баспай жылбай калды да, өзүнүн мойнун кармабайт. Азыр ушу сиздерден суранарым, ушу балама лечение бияктан канча леченияга бардык, бирок жардам болгон жок. Биздин врачтардын колунан өзүлөрү деле айтты, келбейт, башка Россияга эмелерге баргыла деди. Аны ошо барганга бизде мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Күйөөм өзүмдүн жолдошум охранада иштейт, айлыгы 10 000, ал өзүбүздүн ичкен тамактарыбызга эле, баланын памперстерине, өзүнүн акчасы ал памперс оокаттарына жетет. Өзү чайнагандыктан мындай жалаң эле йогурт, пюрелерди эле алып бергенге туура келет да. Андан кийин бул ошо Россияга биз жибергенбиз запрос. Аяктан бизге приглашение келди. Стволовые клетки деген менен ошо айыктырганга балама кепилдик деле 100% болбосо да, ошо балаңа отуруп өзүн тамак ичип калса деле ошондой кепилдик беребиз деген. Аякка 300 000 рубль кетет. Жол 3 жолу барабыз. Ошого сиздерден жардам сурайын деген. Учурда Дастандын акыбалы оор, тилден кыймыл аракеттен калган, дарылардын күчү менен жашоодо. Ата-энеси тапкан ташыганын бардыгын Дастандын күнүмдүк керектүүлөрүнүн артпай жаткандыгын айтат. Түнкүсүндө жакшы укталбайт, анан
суда келсе камап турат, тыбышып турат. 5 минут жаткызсам да ошо тыбышып, оозунан көбүк чыга берет да, дем ала албайт жакшы. Тамак иче албайт, бульбарный синдрому бар, эпилепсиясы бар. Ошо больницага бат-бат олуп, иммунитети начар болгондуктан больницага бат-бат жатып турабыз да. Дары-дармектерди колдонобуз. Ошо алган эмебизде дарыларга көбүнчө көп болуп калат да, анан больницага жатканга дары эмелерди эпилепсияга да каршы дарылар рецепт менен алып ошо эметебиз да. Эскерте кетсек, менингит бул баш жана жүлүн мээсинин кабыкчаларын сезгенүүдөн жабыркоосу. Менингит олуттуу оору жана ал өзүнүн татаалдануулары менен адамга коркунуч туудурат. Ал эми каарманыбыз учурда өзү менен жашташ балдардай балалык доорун өткөрүүнүн ордуна ушул дарттын айынан кыйынчылык чегүүдө. Балким сиз дастанын айыгып кетүүсүнө бирден бир себепчи болуп каларсыз. Температура кусту 38 болду да, температура 39-га жеткен жок. 3-күнү жетти да, анан мурунан кан акты и кусту. Сразу эле эме скорый чакырдым. Скорый келген жок, анан жалга жакын болчу капча бешикте болчу мамамдыкында конокто. Анан аяктан сразу апара койду, аяктан капельница алабыз деп жазып берди. 3 күн алдым, 3 күндөн кийин болбой койду. Температурасы вообще эле түшүп өзү. Жок, бул үйдө эле жок. Үйдө эле. Көбүнчө эле үйдө эле болчу. Садикеде барбачы. Үйдө отурабыз. Ой, үйдө 12-де кызым, андан кийин 9-да 10-го чыкты ошо. Бул 6,5 и 5 айлык кызым. 2 бала, 2 кыз. Тамакты да өзү суюк только ичет, соска менен ичет да. Ошо кой ичсе, эме чакалып эметет да. Ошо биягы иштебейт да ошо. Окурман Кызыл Аскер районунда тротуарлар жоктугунан улам элдер ылай кечип жатканын айтып нааразы болууда. Элдик медиага жеринен тартылган видеону жөнөтүп, күн жылууда кар эрип, жер көлчкө толуп жатканын айтты. Кызыл Аскер район деген эле аты бар. Бул жак жаңы конуш эмес да. Ушуну кичине көзөмөлдөп, тротуарларды салып, жакшынакай кылып койсоңор боло, деди Борбор калаанын жашоочусу. Көрдүңүздөрбү, Кызыл Аскер район деген аты бар бизде. Bizde ушундай тротуар бар. Мындай караңыздарчы, кантип базабыз ушул жерден, я. Кандай кылып бассак болот? Ушул жерди бир карап көзөмөлдөп койсо жакшы болот эле да, ушул. Биз эми жаңы конуш эмеспиз. Агөргө 3 деп айтса бир жөн. Бул жер деген Кызыл Аскер район деген качанкы жылдан башталган район, бирок ушул жерде ушундай тротуар жок. Ушуга көңүл буруп койсоңузларды суранабыз да. Киши баса албайт мында. Караңыздарчы, такыр ит. Бул жерде болсо мынтип кафенин хазайындары элге жардам болуп мынтип басып койгон. А так бизде момундай.